Жакында гана Бириккен Араб Эмираттарында бул өткөн хоккей боюнча дүйнө чемпионатына тандоо мелдешинде эл аралык федерациянын жоболорун бузуп, чет өлкөлүк оюнчуларды ойнотту деген себеп менен Кыргызстан курама командасынын топтогон упайларын жокко чыгарып, мелдештин четтетип коюуга чейин барышкан. Бирок ал жүйөлөр туура эмес экенин белгилеген Кыргыз тарап эл аралык федерацияга тосмо арыз жөнөткөн болчу. Андан бери көп убакыт өтпөй, тагыраагы артта калган жумада дүйнөлүк федерация үн катып, Кыргызстан курама командасы эч кандай мелдеш жоболорун бузбады деген чечим чыгарышып, буга чейинки айыптардын баарын тең жокко чыгарганын жазып чыгышты. Ал эле эмес, биздин хоккейчилерге дүйнөлүк биринчиликте тагыраагы 3-дивизиондо ойноого уруксат беришкени кабарланган. Бирок көп өтпөй, кыргыз хоккейчилери жаңы түптөлгөн 4-дивизиондогу курама командалар менен ойноору айтылды. Жана биринчилик келерки жылы Кыргызстанда өтөрү да жарыяланды. Мындай кабарга сүйүнбөй койбойсуң. Бирок эмне үчүн Кыргызстан курама командасы толук акталса да, тандоо мелдешинде топтогон упайлары эсептелинбей калды деген суроо жаралат. Эгерде упайлар толук кайтарылганда, анда биздин курам 3-дивизионго түшүшү керек эле. Бизде бул боюнча маалыматтар аз болгонунан кыргызстандык белгилүү хоккейчи, учурдагы федерациянын вице-президенти Элзар Болотбековго ушул эле суроолор менен кайрылдык. Результат калып калды. Результат эми баягы эмне айта албайбыз. Бирок именно кичине нонсенс болуп калды деп 4-дивизион деп ачты да. Азыр мурун 4-дивизион деген жок болчу. Чемпионаттагы квалификациянын 4-дивизион болуп кеткен болду да азырчы. Аны ошо 4-дивизион чемпионатында бул деле уже международный федерациянын сайтында бул официальный как чемпионат менен 4-дивизион болуп катталды. Ушул жылдан баштап анан именно ошо как бы Багечинин сурагандын эмеси болуп ошол экини Кыргызстанга өткөзгөнгө деп разрешение берди да. Көрсө эл аралык хоккей федерациясы өздөрү кетирген катаны оңдоо максатында Кыргызстанды 4-дивизиондогу дүйнө чемпионатын өткөрүүчү өлкө катары тандап алыптыр. Ооба, бул чынында биздин хоккейчилерге өздөрүнүн жеринде, өздөрүнүн көрөрмандарынын алдында 3-дивизионго чыгууга мүмкүнчүлүк түзөр үчүн. Андан сырткары бонус катары десек да болчудай. Кыргызстанга жаштар арасындагы дүйнө биринчилигине катышууга жана Олимпиада оюндарынын тандоо мелдешинде күчтөрүн сыноого уруксат беришиптир. Биздин молодежный сборной Ю-18 чемпионат мира допускать этти. Бул эки жылы Кудайым буйруса тоже эмеде Люксембургда болгон так. Сборная Кыргызстанды отборочный олимпийский игрга допускать этти да. Бул да биздин Кыргыз биринчи жол болуп атат да. Допускать этпей жүргөн олимпийский игрдин биринчи алдагы Люксембургда болот, ноябрь айында болот 5 команда. Ошол жака дагы допускать этти да. Бул болгон мелдештин баарына международный федерация мелдештин баарына допускать этилди Кыргызстан. Мындай карап туруп, ар бир ийгиликсиз иш ийгиликтин башталышы деген сөзгө ишеним күчөйтүшөт экен. Жакында гана биздин хоккейчилер дүйнө биринчилигине өтө албай жүргөн болсо, бир катачылыктан кийин Кыргызстанда бир нече жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып отурат. Эми буйруса, кыргыз хоккейинин жаңы доору мына бүгүн башталууда деп айтууга мүмкүнчүлүк бар. Нурсултан Турузбеков, КТРК Спорт, Спорт Сереп.